6-шы микрофон. Чыныбай Акманович, мына илимге айтып коюна, мында менде стенограммасы турат ошол берүүнүнчү. Мына ГКНБ менен Ген прокуратура айтып атат. Мындай деп айтып атат. Сиздердикин айтайлык. Өмүрбек Текебаев Кыргызстандагы белгилүү саясатчы, парламент депутаты Альфа Телекомго тиешелүү болгон 51%-ын ичине 8%-на ээлик кылат деп мындай ээлик кылып койдуңар да. ГКНБ айтып атат. Ээлик кылып калышы мүмкүн эле при наступлении определенных событий деп атат. Туурабы? Кайтарып берсе. А силер уже ээлик кылдыртып, акчаларын бычып коюп атасыңар да. Даже ГКНБ айткандай болуп, булар айтат, ээлик кылып калышы мүмкүн эле, ошол 51%-ин соттон буларга алып берип койсо, анан ошондон алмак эле деп атат. А силер уже Альфаныкын ээлик кылдыртып койдуңар. Ошого опровержение бериңиз. Бул бир. Экинчиден бизден маалымат сурап да койгонуңуз жок да. Кайда калат эми бул? Сиз айтып атасыз, тиги ГКНБнын председатели бакыйган адам айтып атса, мен укпай коем. Биз да бакыйган адамдарбыз. Биздин сөзүбүзгө да маани берип коюңуз. Биз да президенттин адресине күнөө айыптоолорду айтып атабыз. Анда негизи бар, документтер менен айтып атабыз. Аны да көргөзүп коюңуз. Максим Бакиевдин жок, жоюлуп кеткен компаниясын эмес, 2017 гектар жерин айтып атабыз.